Assalamu alaikum ардактуу Ош-Кабар YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер. Амансыздар, биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Бүгүн 9-июнь 2022 жыл биз Токтомат Зулпуев айыл өкмөтү Камал Атайлы Бекзаттын үйүндөбүз кайрадан эле. Экрандан алыстабай байкап туруңуздар, биз Бекзаттын үйүнө келип калдык. Мына жерди кашка аттакен кайрадан эле. Ушул ат тууралуу маалыматын берип сиздерге бөлүшүп өтөбүз. Экрандан алыстабай байкап туруңуздар, мындай бою бийик, сыны жакшы, мындай табролору бар. Атты минип алып, жетелеп алыптыр бүгүн. Кандай ат экен? Пародасы кандай болду? Кайсыл жактан келди? Бекзат, ассаламу алейкум. Салам, келin. Келдик, денсаулыктар жакшы, иштериң жакшыбы? Канча өзүңүз? Бу аттын жанында чогуп кеттиң, эмне болду? Ат бийик така. Ат бийген башы. Иш болду ака. Болду, бул тебинип чымындап атабы? Погода дагы ошондой болот, ысык болот да. Ысык болду така, күндү карап. Мына чакырган экенсиң, келип калдык. Будан 2 күн, 3 күн болду. 2 күн. 3 күн болду, бүгүн 3-күн да. Ат чыгардык эле. Искандер менен Король деп 2 ат чыгардык эле. Ошол аттар кандай болду, эмне болду, ошолор тууралуу маалыматты берчи. Ака, ал аттар жаман талаш болуп кетти. Талаш болдубу? Чыккан күндө сатылды ака. Бирөөнү Өзбекстан Сырдарыялык Өзбекстандын Сырдария шаарына кетти. Бирөөнү Тажикстанга өзүбүз барып келиштер. Тажикстанга кетти бирөө Өзбекстан, бирөө Тажикстанга кеттиби? Ооба, чыккан күндө сатканбыз ака. Ошондо кайсынысы Тажикстанга кетти, Король кайсынысы? Тажикстанга кетти. Король карасы Тажикстанга. Белки Өзбекстанга кетти. Жерде кашка Өзбекстанга. Өзбекстанга кетти. Бул да жерде кашка экен, а? Бул данчак ака. Данчак жалдары. Буну ака базардан алдым ака. Мындай табролору конзаводдун табросубу? Эми машина дагы келатат, машинаны өткөрүлбөйлүбү? Эми Россиядан качан алып келинген бул? Ака, бул Минилип үйрөтүлгөн эмеспи? Азобу бул? Буну эсин айтыш боюнча болду. Бул 20 күн болду келгенине. Келгенине 20 күн эле болдубу? Буну ака көргөндөр болсо билет ака. Базардан алдым ака. Базардан алынды. Базардан алдым ака. Така кагылып алыптыр атка. Ошондо азоо болуп калабы? Азоо ака. Жашы кандай ондо? 8 жашар. 8 жашар ака. Бою 170тен бийик ака. 70ке келип өлчөлүп берет мына ака. 70ке барат да? Бою 70ке барат экен. Ат вообще жүдөп, тиштелип, ачаак чыгып кеткен. Жол азабы, көр азабы дегенде жолдо кыйналып турду ат, а? Өтө кыйналып тур ака. Келгенден бери кичине жемге коюлуп, багууга койлу элек окшойт анда. Жок ака, мен ака кече базарда көргөндө деле ат вообще ака кошмар болуп калды. Шинеси. Кичине эме болуп калды ака. Жолдон кыйналып жүдөп турган убак экен да. Жемди талап кылып мындай. Атты багыш керек. Өзү сыны жакшы экен, а? Мындай жылтырап турат өзү. Ат өтө күчтүү жейт экен өзү. Жебичи колго жооштугу кандай экен эми? Колго жооштугу эми ака жоош эле экен. Мага келгенде. Жоош элеби? Bir gün эле болду ака. Bir gün эле болду сага келгенине. Аттын турушу ушул ака. Ушу турушуна сатасың? Ушу турушуга сатам ака. Ушу турушуна алынды, ушул турушуна сатылат. Ооба ака. Просто сыны жакшыкен ака. Кичине бастырчы, аяк бака басыгында көрбөйлүбү? Аттын басыгында байкап туруңуздар, аке. Бастырып дагы путу колуну. Ат кичине ташыркаган суутат, мындай шагал эмеге мындай таштарга. Така жок экен да? 20 күн эле болду да буну келгениге. Болгону 20 күн, аз мындай токточу, мындай соруларыны, жамбаштарына алайлычы. Аттын 4 казыгы таза экен өзү. Болду ака. Токточу мындай дене мүчөлөрүн жакындан алып көрсөтөлү, мына көкүрөктөрү да кең экен. Кудай кааласа буга дагы жемди берип, күзгө чейин багып, саратан жемине тойгозуп, жакшы карап койсо, жакшы ат болгудай, үйрөтүп алса. Эми мунун болгону ушул экен Бекзат. Болгону ушул ака.
Bunun baasını kança dep aytasың эми? Aka Kırgız puluga 200 ming kabul var aka. 200 000 сом. Ооба, долларга чыгарып коюп коебуз. Долларга экранга жазып коюп коебуз. 200 000 сом экен. Ооба, кеми дагы болот экен. Кеми дагы болот экен туугандар. Мына көрүңүздөр, ат жакса. Алып каласыздар. Лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Баасы дагы ошондо мындай мен ойлойм базар баасында эле айтылды деп. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Плюс 996 224 73 69 69 номери менен байланыша бересиздер. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар.